Сүлүктү шаарында жеңил унаа толугу менен күйүп кетти. Баткен облусунун Сүлүктү шаарында Кальсоо көчөсүндө жеңил унаа толугу менен күйүп кетти. ОКМдин басма сөз кызматы билдиргендей, өрттүн себеби такталып жатат. Тез жардамды өткөрбөгөн айдоочуларга 140 000 сом айып салынды. Кайгыл кызматы Бишкекте Маяк аттуу рейд өткөрүп жатат. Анын жүрүшүндө атайын сигналдарын күйгүзүп бараткан тез жардам унаасын патрулдук унаа ээрчийт. Эгер айдоочу атайын жабырык жана үн сигналын күйгүзгөн тез жардамды өткөрбөй койсо, патрулдук кызмат ошол жерден унааны токтотуп, административдик протокол түзөт жана айып салат. Орусияда мигранттарга электрошокерлерди сатып алууга тыюу салуу сунушталууда. Орусиялык депутаттар жана сенаторлор тобу мигранттарга Орусияда газ баллондорун, электрошокерлерди жана аз кубаттуулуктагы пневматикалык куралдарды сатып алууга тыюу салууну көздөгөн мыйзам долбоорун киргизди. Бул документ мамлекеттик думанын электрондук базасында жарыяланган, орус басылмалары жазышты. Мыйзам долбоорунда куралдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, чет өлкөлүк жарандарга механикалык чачкычтарды, аэрозолдук жана башка көздөн жаш чыгаруучу заттар менен жабдылган түзмөктөрдү, электрошокерлерди жана пневматикалык куралдарды сатып алууга тыюу салуу каралган. Учурдагы мыйзамга ылайык чет өлкөлүк жарандар Орусияда жогорудагы түзмөктөрдү лицензиясыз эркин сатып ала алышат. Ал эми орусиялыктарга болсо мындай буюмдарды сатып алуу 18 жаштан башталат. Бул мыйзам долбоорунун авторлорунун пикири боюнча укуктук теңсиздикти жаратууда. Мыйзам долбоорунун айтылгандай, чектөө аракеттери коомдук коопсуздукту жогорулатат, потенциалдуу коркунучтуу түзмөктөрдүн айлануусун көзөмөлдөөнү күчөтөт. Токтогулда жер титиреди. Сейсмология институтунун билдирүүсүнө ылайык, Жалал Абад облусунун аймагында 24 ноябрда саат 19:37 жер титирөө катталды. Жер силкинүүнүн очогу Токтогул районунан 58 чакырым түштүк-чыгышта, Такталы тоолорунда Четиген айылынан 5 чакырым түштүктө, Чалдабар Кызыл Өзгөрүш айылдарынан 10 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан. Жер титирөө Четиген Чалдабар айылдарында 3 балл, Кызыл Өзгөрүш айылында 2,5 балга чейин жеткен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Чүйдө уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсү кармалды. Чүйдө Байңзатынын мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген 2 жаран кармалды. Маалыматка ылайык, 20 ноябрда 35 жаштагы жаран сырт кийиминин капюшонунан белгисиз 2 кара түстөгү буюмдар табылган. Аталган заттар тиешелүү экспертизага жөнөтүлдү. Экспертизада алынган зат кара куурай чайыры экени аныкталган. Факт: Байңзат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турары жана мурда бир нече жолу соттолгону аныкталган. Ал Байңзатты Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган дагы бир адам, тагыраагы Аламөдүн районунун тургунунан сатып алганы аныкталган. Натыйжада жарандын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Тинтүү учурунда 5 грамм өлчөмүндөгү байңзат табылган. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Сасык тумоо күч алды. Ооруканада кезек күткөндөр дарыгерлердин жетишсиздигине нааразы. Социалдык тармактарда ооруканада кезек күтүп, дарыгерлер менен урушкан бейтаптардын видеолору тарап жатат. Интернет колдонуучулардын айтымында жугуштуу илдеттер ооруканасында кайрылган бейтаптардын саны көп, ал эми аларды 2 гана дарыгер көрүп жатат. Ал эми оорукананын башкы дарыгеринин айтымында кайрылгандардын саны көп, алардын 90% балдар. Ооруган балдардын саны 10-15 болсо, аларды ата-энелери коштоп алып келет. Мындан улам кезек күткөндөрдүн саны 20-30 болуп кетет. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан
сіздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.